окуучунун көз карашы менен, студенттин көз карашы менен биздеги болгон системадагы көйгөйлөрдүн баардыгын түбүнөн айтып берди окшойт агай. Анда эмесе сиздердин ар бириңиздерге бир 5-6 минутадан убакыт берейин. Өзүңүздөрдүн ой толгооңуңуздарды бөлүшүп көрүңүздөрчү. Кандай кылып бул кептелген мындай кризистен кандай кылып чыгыштын жолдорун көрүп турасыз? Гапар агай, сизден баштайлы анда. Мына жактан. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мына мен ушу бүгүнкү жыйынга катышуу үчүн 2 күн жол жүрдүм. Акырында анан Оштон самолет менен учуп, кече илгери күнү түндө келдим. Ушу уюштуруучуларга рахмат, аэропорттон күтүп алып бизди сонун жайланыштырып уюштурушканы үчүн, анан ушул аянтчаны түзүп берип, ушунча адамды пикир алмашууга шарт түзгөндөрү үчүн ушул уюштуруучуларга Гүлнара, жалпы эле уюштурууга баарыңыздарга мен терең ыраазычылыкты, алыскы Баткен, анын ичинде Лейлек, анын ичинде Тажикстан менен чек арадан сиздерге ыраазычылык айтам, салам айтам, тынч болуңуздар, урматтуулар. Анан мына азыр биз бир окуучу Эднан, беле атыңыз? Эднандын, анан Элиардын студенттин пикирин уктук. Бул өзү оригиналный бир мындай бир жакшы табылга болгондо түздөн түз оозудан алардын сөзүнү эшитип, көйгөйлөр боюнча. Мен ойлоймун, бул экөөбүз сүйлөгөнү менен Кыргызстандагы бардык окуучулардын жана студенттердин көйгөйлөрүнүн бир көрүнүшү деп кабыл алсак болот. Мына бул жерде өтө тажрыйбалуу мугалимдер, аалымдар, анан кийин ушу катышып отурасыздар. Мен ойлойм, сиздер дагы оюңуздарды айтасыздар деп. Эми менин оюмча бул булардын айткан көйгөйлөрү чындыгында бир топ көйгөйлөрдү айтты. Ошонун ичинен мен айрымдарыга токтолуп кетсем, анан калган спикерлер дагы өздөрүнүн ойлорун айтса. Мисалы, мына Эднанда айтканда мен башка бир жерлерден токтоп туруп бир маселесиге айтмакчымын. Маалымат өтө көп, информация, бирок аларды өздөштүрүүнүн сапаты, ага балдардын даремети жетеби деген да. Өзү бул өтө туура. Азыркы окуу китептери дагы, информация дагы ушунчалык көбөйгөн. Өзү биз информациялык коомдо жашап атабыз. Бирок, внимание, айтайын дейм, мен мына айыл жериде 25 жыл эксперимент жүргүзүп, 3 суроого жооп издедим. Эмне үчүн балдар окуудан кыйналып атат, окугусу келбей атат? Экинчиси, эмне үчүн мугалимдер берген сабактар жукпай атат? Албетте сонун мугалим окуучу бар, бирок мен проблемный кыздын айтканы боюнча айтам. Үчүнчүсү, эмне үчүн ата-эне үй бүлө институту мына ушул процесске катышпайт деп. И жанагы ушу 3 көйгөй азыр кыздар, студент айткан менен дал келип атат. Ошонун ичинде баягы маалыматтын көптүгү. Мен мынаны образдуу сиздерге айтайын. 3 тонналуу портерге 9 тонна жүк артып койгондой болуп атат балдарга азыр. Нагрузка өтө чоң. И ушуну эксперимент жүргүзгөн адам катары мен айтайын сиздерге. Билимдин информациянын аздыгы канчалык зыян болсо, ашыкча информация андан 3 эсе чоң зыян. Мунуну биз аксиоманы мааны бербей жатабыз. Биз ойлоп атабыз балдарга канча көп маалымат. Эми берсек ошончо алар билимдүү болот деп. Муну мына Пизанын текшерүүлөрү, Финляндия, Прибалтика жана башка мамлекеттер Россия менен биздин окуу жүктөмүбүздү салыштырганда дагы жана аналитикалык өтө жакшы чыгарыпсыздар. Мына аналитиканы мен көрдүм. Жакшы маалымат берилген. Биздеге караганда, башкаларга караганда көп. Бирок эгер количество менен качество чечилгенде биз баарыдан алдында болушубуз керек экен. Демек чечилбейт экен. Мага бир жардам берип коюң, азыр колум менен. Урматтуулар, бере турган маалымат ушунчалык көп. Сиздерден сураныч, бир колуңуздар ушундай алыңыздар. Бул жакшы эсте калат да, мен PowerPoint'им ушул. Айылдан алып келген. Эми колду до конца алып барыңыздар, акырына чейин. Мына акырына чейин канчалык алып барсак, бул орусча айтат, объят необъятное дейт. Ошончо чоң информацияны биз балдардын башыга, студенттерге бермекчибиз. Бирок аны менен маселе чечилбейт экен. Эми эмне кылабыз дегенде, караңгылыкты 1000 тилдегенден көрө булардын сөзүн угуп, андан көрө бир бурчуна шам жак деп, эми акырын жана колду алып келиңиздер. Акырын сыгып концентрация алып туруп, хоп деп
анан алаканга салгандай өзөктү берип токетер негиз основаны балдарга, студенттерге биз берсек, булардын башы, мээси ой жүгүртүү үчүн, прикладной билим үчүн алган умение, навыкты турмуштагы проблемаларды чечүү үчүн пайдаланат эле. Биз башты толтуруп таштагандан кийин буларда орун калбай калып атат да. Мына ушуга мен сиздерди чакырып кеттим. Эми аны эмне кылып чечебиз дегенде, ошол 25 жылдык эксперименттин натыйжасында мына ушул китепти жазып туруп балдарга сабак кылып өтө баштадык. Бул жерде бизден катышкан мугалимдер бар. Спецкурс кылып, акыл эмгегинин маданияты. Бул эмне кылат дегенде, ошол чоң маалыматты негизини бөлүп, самандан буудайды бөлүп алып туруп, квит эссенцияны алып туруп, балага керек, эрте прикладной турмушка керегини гана алып, калганын алып ташташтын методикасы. Расшифровка кылып айтсак, 100 бетти 10 бет, 10 бетти 1 бет, 1 бетти 1 абзац кылып коюштун методикасы мына бул жерде бердик. Эми студенттерде дагы мына азыр жана айткан башка көйгөйлөргө жанагы айтышар, бирок студенттерде дагы эң чоң көйгөй, мен ушул жерге фокусту топтомокчумун. Студенттерде дагы окутулуп аткан бардык эле предметтер, бардык эле маалыматтар керекпи? Ал ашыкча жүктөм эмеспи? Эртең турмушка он прикладной жагы барбы деген. Ошого дагы чечүүнүн бир жолу мына ушул акыл маданияты деп ойлойм. Экинчи бир булардын айткан көйгөйлөрүнүн арасынан, урматтуулар, ата эне жоопкерчиликтен, образовательный процесстен өтө бир обочина, четте калып кетип атат. Ата эне катышпаса эгер, биз кандай инновация, кандай методиканы пайдаланбайлы натыйжа бербейт. Мен 8,5 саат учуп барып Финляндиянын билим берүү системасыны 4 жыл болду барып көрдүм. Снеллмандын өкмөтүн, мамлекетини көрдүм. Урматтуулар, ал жерде Японияда ата эне балдар мектепке окуганда, ата эне ошо окуудан өтөт экен алар дагынчы. Параллельно мына ушул үчүн бизде мындан 30 жыл илгери экинчи бир процессти баштадык. Энелердин мектебини. Энелерди окутуп, үй бүлөдөн балдарга билим алууга ценностьты, бая ценностьны алып чыкса керек. Ценностная ориентация. Ошо ценностный образование, культуры деген нерсе бизде жоголуп кетти. Доллар ценность, башка баалуулуктар ценность, ал эми баалуу. Мына ошол үчүн мына бул эне мектебинин программасы жана окуу колдомосу менен 25 жылдан бери энелерди окутуп келатабыз. Эми результат эмне болду дегенде, биздин студенттер жана Эднан Элияр айткандай, азыркы күндө биздин 200 эле бала окуйт мектебибизде, границада. Бирок ошол 200 баланын, внимание, 75 бала медакадемиянын бюджетиде өттү. Средний балл ОРТ Кыргызстан боюнча 124 болсо, мына билген эксперттер бар, кеңеш. Бизде средний балл ОРТ 173 болуп, Кыргызстанда эң алдыңкы даражага жетти. Миң өкүнүчтүүсү, биз границада болгонубуз үчүн биз жака Секом, Нова деген көбүнчө жетпейт. Биздин балдар ошо нукура мугалим менен, анан биздин эң чоң өбөлгөбүз мына ушул акыл эмгек маданияты болуп атат. Урматтуулар, ушул жерден мен убактымды албай эме кыскартышы мүмкүн суроолорго эгер эме болсо эгер. Үчүнчү бир маселе, мен ушуга токтолуп кетейин, булардын айткандары боюнча. Биз балдарды биздин мектепте эркиндик менен, өз ойлорун, укуктарын эркин айтуу менен тарбиялашка өзгөчө маани бердик. Ал үчүн жаңы бир эмени кирдик, спецкурсту өзүнө өзү тарбиялап өнүктүрүү деген самовоспитание. Бул алы Кыргызстанда маани бериле элек тарбиянын бир багыты. Азыр Кыргызстанда эмне дефицит дегенде бардык эле бар. Эмне дефицит? Духовность дефицит, человечность дефицит. Мен ошол үчүн олимпиаданын жаңы түрүнү сунуш этет элем. Химия, физика, математика менен биргеликте адамгерчиликтин олимпиадасыны киргизип, эң жогорку баллды ошого беришке мен чакырат элем. Ошол эркиндик берилсе, мына улардын үнү студенттердин эшитилсе, бизде мына мектебибизде, гимназиябызда мына мугалимдер отурат, дайым жалпы жыйын, индивидуалдуу сүйлөшкөндө кандай сунушуңар бар? Эмне кылалы? Эмне кылсак силерге биз комфортный, моральный, психологический климатты түзүп беребиз деген суроо менен балдарга кайрылып турабыз. Менимче ушул жагдайларды эске алсак, биздин билим берүүбүздө бир топ өзгөрүүлөр болот. Рахмат, көңүл коюп каныңыздарга. Гульнара, вы уже давно занимаетесь в сфере образования. Особенно последний, как Гапрагай говорит, последние публикации, которые вы подготовили, она очень сжатом варианте
выдал те проблемы, которые мы сталкиваемся в сфере образования. И пути решения тоже искали. К чему вы пришли? Вот на основании услышанного сегодня, что вы хотели бы добавить? Спасибо. Спасибо, Генишбек. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я вообще далеко не эксперт в сфере образования. И на самом деле только вот недавно мы с коллегами занялись этим вопросом, потому что мы поняли, что этот вопрос волнует буквально каждого в нашей стране. Да? Сама я по специальности юрист и много лет провела в бизнесе, немного понимаю экономику. И вот я хочу сегодня сказать о том, что как наше образование влияет на экономику страны и вообще на доходы каждого из нас, вообще на будущее. Да? Вот смотрите, мы все знаем, что наша страна бедная, да? Но, к сожалению, у нас 2 миллиона человек проживает ниже уровня бедности. Производительность труда в нашей стране очень низкая. И это к чему ведет? К тому, что наши люди вынуждены ехать в трудовую миграцию. Вот разные цифры говорят. Но точно, наверное, миллион, я уже последнее время слышу, 1,5 миллиона человек. На каких работах они работают? Работают в основном неквалифицированные. Вот в чем проблема? Проблема в том, что 2 года назад было проведено исследование в Кыргызстане и измеряли уровень функциональной грамотности взрослого населения. Так вот, что оказалось, что почти 60% взрослого населения не достигают базового уровня грамотности функциональной. Что это означает? Считать умеют, писать умеют, но излагать, делать какую-то аналитику очень сложно, делать заключение сложно, и в результате многие люди не могут найти квалифицированную работу. И это не только в трудовой миграции, это уже здесь, у нас в Кыргызстане, нам иногда сложно найти квалифицированных работников. Вот недавно я разговаривала с моим знакомым, он владеет бизнесом, кофейнями, и он говорит, я вынужден теперь делать тесты. Ко мне приходят на работу официантами, говорит, мы делаем тесты, чтобы понять, человек умеет считать и писать. Понимаете, уже до такого доходит. Какая основная причина вот такого низкого уровня грамотности взрослого населения? Конечно, в первую очередь это школьное образование. Это в первую очередь. И многие исследования говорят, если вы хотите повысить квалификацию взрослого населения, в первую очередь думайте о школьном образовании. Что нужно делать с ним? Как уже Гафыр Маскулович сказал, что вот вы назвали и ПИЗу, что мы были на самых последних местах в международной оценке. Вот сейчас наша страна готовится в 2025 году пройти еще раз ПИЗу. Мы не знаем на самом деле, что будет. Может быть, мы опять окажемся в конце всего мира. Но, тем не менее, несмотря на все эти, у нас очень много проблем. И с учителями проблемы, с квалификацией, нехватка учителей, огромная проблема с инфраструктурой, у нас не хватает школ. Школы, конечно, такие ужасные факты, в 75% школ нету внутренних туалетов, да? Учебников не хватает, мы это все знаем, но что интересно, финансирование на образование постоянно растет. Вот представляете, в 2001 году у нас государственный бюджет потратил на образование 3 миллиарда сомов. В 2012 году это уже было 12 миллиардов, а в прошлом году 39,9, почти 40 миллиардов сомов. Конечно, растет количество учащихся, но тем не менее и деньги тоже растут, финансы есть. Но в чем дело, где найти причины? И вот мы с моими коллегами в KG Analytics, наш фонд, мы сделали такой обзор, мы искали ответы. В чем же, где можно найти какие-то точки роста, где можно найти, в какую сторону двигаться. Первое – это то, что качество образования, это есть такое очень расхожее, выражение, которое принято во всем мире, что в первую очередь качество школьного образования зависит от качества работающего в ней учителя.
Вот, и мы все это знаем, да, что сколько бы, знаете, вот мы тоже думали, даже если у нас школ не хватает, даже если у нас там внутренних туалетов нет, но мы все знаем, что хороший учитель в плохих условиях воспитает хорошего ученика, да, а плохой учитель в хороших условиях у него будет, к сожалению, плохой ученик. Поэтому в первую очередь нам нужны, конечно, все усилия предпринять для того, чтобы улучшить, повысить качество квалификации наших учителей. Но оказалось, здесь проблема есть. Вот мы со многими встречались учителями, директорами школ. Мы спрашивали, как вы повышаете квалификацию свою. Как оказалось, у нас сегодня эта сфера монополизирована. Есть монополия государства на подготовку, на повышение квалификации учителей. И фактически только сертификаты вот этих государственных учреждений принимаются для аттестации учителей. Поэтому все идут туда. Но сегодня уже рынок готов. У нас очень много и государственных, и частных вузов, которые могут готовить, повышать квалификацию учителям. Нужно дать свободу. Это вот тот вопрос, то же самое, то, что вот ребята говорили о свободе студентов, нам нужно тоже дать свободу учителям нашим, потому что они хотят, и вы знаете, вот я думаю, что вот тоже вот показательно то, что Гапар Маматкулович, как его все учителя обожают, да, я вот хочу сказать, что я очень счастлива познакомиться с Гапаром Маматкуловичем, потому что я о нем очень много слышала и все мечтала, думаю, надо мне познакомиться как-то, и вот случайно месяц назад на мероприятии встретились и сразу же как-то увидели друг друга. И я поняла, почему вот я поняла вот именно вот по Гапару Маматкуловичу, почему он так популярен. Потому что учителя голодные до знаний. Так же, вот как вы, Ильдар, сказали, мы голодные, да, мы хотим этих знаний. То же самое, учителя тоже хотят повышать свою квалификацию, но, к сожалению, в сегодняшней системе она не дает этой возможности. Хотя это очень просто решить. Вопрос абсолютно просто решается. Далее. Также вопрос, вот вы сказали, мне тоже привели пример, что вот ОРТ, да, ОРТ ваших выпускников 175. 173, да, 107, да. А вы знаете, что вот мы думали, а на педагогические вузы кто поступает? Какой там, с каким баллом принимает? 110. 110, представляете? Это вот кто туда идет, получается. Кстати, вот у вас, мы посмотрели в мединституте принимает где-то в среднем прием с ОРТ 160, 150, 160. В политехе тоже где-то такие. А вот на педагогические вузы вот такие низкие проходные баллы. Поэтому мы понимаем, кто туда идет, да? Вот, во-первых. Во-вторых, туда вот 2100 мест ежегодно наша страна выделяет бюджетных мест на подготовку учителей. Что вы думаете, из 2000 человек, 2100 человек ежегодно тратятся сотни, десятки миллионов, сотни миллионов сомов. Сколько человек остается потом в профессии? Как вы думаете? 20%. 20% это какие огромные затраты несет государство и что к чему мы приходим. В результате всегда учителей будет не хватать. Ну, это что касается повышения квалификации учителей, да. И последнее, вот я хочу сказать, что, смотри, как я сказала, у нас на самом деле у нас немало денег тратится на образование. И когда все говорят, а что нужно, все сразу говорят, нужно еще больше денег. Ну, извините, в нашей стране нету больше денег. Что делать? Как нам быть? Ну, давайте вначале, в первую очередь, мы посмотрим, а куда тратятся эти деньги, как они тратятся. Давайте оптимизируем то, что сегодня тратится. Вот, и вот в этой системе, вот смотрите, у нас сегодня государство фактически, откуда формируется бюджет? Бюджет – это налоги, львиная доля госбюджета – наши налоги. Вот я, например, всю жизнь там в бизнесе, я платила очень большие налоги и плачу сейчас большие налоги. Но и я, как любой гражданин, и так же, как и все мы теперь государство нам предоставляет конституционное наше право на бесплатное образование. На самом деле это не столько бесплатно, потому что это уже оплаченное нами то образование, которое мы получили.
Да, и вот смотрите, получается, что государство полностью использует эти деньги, распоряжается этими деньгами, выделяет этими деньгами. Но есть более эффективная система, и она называется школьный ваучер. Это абсолютно не новость. Эта система существует в десятках стран мира. Она очень хорошо сейчас работает в Грузии, в Казахстане, которые сейчас прекрасно используют эту систему, очень эффективно, распространил ее не только на школы, но и на детские сады и на вузы. И в чем суть этой системы? Основной принцип – бюджетные деньги идут за учеником. Что это означает? У каждого у нас, как я сказала, есть конституционное право на бесплатное образование. Но вот эти бюджетные деньги, делается расчет, у нас эти расчеты есть, кстати, в нашей стране, делается расчет на каждого ученика, и когда мой ребенок идет в какую-то школу, с ним идут эти деньги. Да, подушевое финансирование, но оно привязано к родителям и к ученику, а не к школе, как сейчас. Вот что эта система дает? Она дает то, что между школами возникает конкуренция. Каждая администрация школы, они хотят, чтобы к ним приходили эти ученики. Естественно, будут искать лучших учителей. Учителя сами, не нужно принуждать учителей, заставлять их там по разнарядке ходить повышать квалификацию. Учителя сами будут стремиться повышать квалификацию. И тогда эта система, она более клиентоориентированная, потому что клиентом все-таки в этой системе является ученик и студент. Вот, что нас обрадовало? То, что действительно эта система не новая, она давно задумывалась в нашей стране, не получилось в какое-то время, но я думаю, никогда не поздно ее внедрить. И радует то, что политическая воля на самом деле есть. Мы были рады увидеть о необходимости внедрения ваучерной системы в послании президента от 5 мая. И вот в национальной программе развития Кыргызской республики до 2026 года мы тоже там увидели эти слова: бюджетные деньги идут за учеником. Но пока, к сожалению, мы не видим конкретных шагов со стороны уполномоченных органов, в том числе и Министерства образования, о том, что ведется работа в эту сторону. Но, тем не менее, мы очень надеемся. Именно поэтому мы, как граждане, вот мы сейчас, как наш фонд, мы обратились к ряду вот таких профессионалов и попросили присоединиться к нам, помочь разработать нам финансовые модели. Мы не будем ждать государства, да? Воля есть, механизмов нет, но мы будем сами работать над этими механизмами, мы будем считать, мы будем думать, как это внедрить. И если у кого-то есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Спасибо большое. Асылбек агай, сіз бұл сферада бұл 4 спикерді уқтыңыз. Сіз дағы бұл системада көбірек аналитикалық нәрселерді жазып жүресіз. Ошоға таянып тұрып, бұл системаны кантип чечүү жолдорун көрүп турасыз? Рахмат. Уруксат берсеңиздер тұрып сүйлөйүн. Мен отырып сүйлөй албайм. Саламатсыздарбы? Ушул аянтчаны түзүп бергениңиздер үчүн биздин аянт уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Азыр биз Этно менен Элдияр аябай бир мындай бизде абдан кол чаап, кубануу менен, абдан күлкү менен алдык. Себеп дегенде бул чындыкты айтып аткандыгын көрдүк да. Анан азыркы күндө дүйнө багыттагы эксперттер ушундай баштады да, мектеп кандай болот? 5 жылдан кийин кандай болот? 10 жылдан кийин кандай болот деген сыяктуу суроолорду бере баштады. Анан көпчүлүк учурда мектеп жакын арада өзгөрүүгө тийиш деген чечим келип атат да. Мектеп азыркыдай жашай албайт деген сыяктуу. Анан эми азыр менде көбүрөөк ваучерге токтолду деген, ваучерге натыйжасында ушул как раз байланыштырып айтып кетели. Бизде ушул азыр Гүлнар айым айтып кеткендей эң чоң көйгөй бул каржылоо көйгөйү. Каржылоо көйгөй өзүңүздөр уккандай азыр 2001 жылында 3 миллиард сом каражат жумсалса, азыркы күндө 40 миллиардка жетти. Бирок дагы эле болсо жетпей атат да. Мунун эң негизги нерсеси жанагындай бөлүнгөн каражаттын мындай багыттуу кетпей аткандыгынын негизги себеби экен да. Ошондуктан муна өзгөчө Грузиянын тажрыйбасын айтып атабыз, Казакстандын тажрыйбасын айтып атабыз. Бул ваучердик механизмге өтүү экен да. Ваучердик механизмге өтүү десегенде бизде көпчүлүк учурда
буга чейин 2007 жылы как раз мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча, андан кийин дагы ушул жан башына каржылоо боюнча буга чейин бир 3 миллион доллар кирди. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда бул мындай пилот жогорку деңгээлде болгон жок да. Кээ бир учурда пилоттун жакшы жетпегендигинен дагы биздин системанын дагы бул багытта мындай каршылыгы же болбосо мындай бир системанын дагы даяр эместиги буга жооп эме болот экен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол каржылоо системасы, каржылоо системасында эң негизги нерсе эмне экен? Акча окуучунун аркасынан ишит экен. Көпчүлүк учурда бул жерде бизде тоолуу аймактарда өзүнүн коэффициенти болот, айылдык аймактарда өзүнүн коэффициенти, шаардык аймактарда өзүнүн коэффициенти. Мисалы үчүн ошол Грузиянын опытын ала турган болсок, ошол ваучердик механизм киргенге чейин болдолдуу жанагындай сметалык механизм менен $100 жетпеген айлык алчу экен. Азыр жанагындай көрсөткүчтөр, жанагы эл аралык деңгээлдеги тесттерди берсе, ар кандай жанагындай өткөн мезгилде алдыңкы окуучулар, алдыңкы мугалимдердин айлыгы азыр $1000 жетип аткан да. Демек, ар бир окуучунун жана мугалимдин ишмердүүлүгүн мындай ишине карап баалаганга, анын квалификациясын жогорку деңгээлде жогорулашканына карата каалоого мындай бааланат экен да. Андан кийинки эң чоң бизде бул ушул билим берүүдөгү эң чоң маселе, көйгөй маселе азыр агайлардын сөзүндө айтылып кетпеди. Эгерде мугалим жакшы болбосо, мугалимдин деңгээли сапаты кандай болсо, окуучулардын деңгээли ошондой болот деген сыяктуу. Азыр жылына мамлекет болжолдуу 100 миллион сом бөлөт билимдик кесиптик чеберчиликти жогорулатууга. Бирок тилекке каршы мугалимдердин ошол 5 жылда эмес, 10-15 жылда гана ошол мугалим кесиптик чеберчиликти жогорулатууга жана айлампага келет да. Себеп дегенде и ошол эле мезгилде ошол мамлекеттик монополия болгондугу үчүн мугалимдердин көпчүлүгү бул жерде канааттанбайт да. Ал эми ваучердик механизм ошол кесиптик чеберчиликти жогорулатууга кирген мезгилде дагы ал дагы берет экен да. Демек, жалаң гана мамлекет же болсо жанагы министрликтин астындагы институттар гана эмес, ал жерде ошол аккредитациядан өткөн ар кандай уюмдарга берет дагы. Натыйжада ар бир жерде ошол бир жерде абдан чоң мындай акыйкат атаандаштык болот экен дагы. Натыйжада бир канча жанагындай лидер кесиптик чеберчиликти жогорулатуу боюнча пайда болот экен да. Натыйжада биздин адистер да өсөт, анан эң негизгиси мугалимге тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Албетте бүгүн мугалим кызыктар да. Мугалим кызыктар. Анан таң калыштуусу бул жерде айрым азыр саясатчылардан, мурун министр болгон адамдар азыр ушундай айтып атат да, мисалы үчүн советтик билим берүү системасына кайтышыбыз керек дейт. Мен таң калам. Азыр чоң эле бул абдан чоң потенциалы бар азыр депутаттыкка кандидаттар айтып атат да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мектептин 80% жакыны биздин аналитикада турабы, Гүлнара, жаттамага негизделген. Азыр башка мезгилде азыр дүйнө компетенттүүлүккө негизделген билим берүү системасын өтүп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагындай окуучуга тандоо мүмкүнчүлүгүн бергенде, демек ата-эне менен окуучу тандап мектептерге тандоо мүмкүнчүлүгүн ачылат. Бул жерде жанагы Орусиянын Самара тажрыйбасы бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда 700 мектеп жетпейт деп атабыз. Жанагындай жетпейт. Азыр 1 миллион 350 миң окуучу отурган болсо 700 мектеп жетпейт. Бирок ошол эле мезгилде айылдагы мектептердин 80% айылда, көп мектептерде өтө аз окуучу саналат. Ошондуктан бул жерде мугалимдин, жетекчинин ишин баалоого абдан чоң мүмкүнчүлүк болот да. Эгерде мына Гапырагай өзүнүн жанагы көрсөткүчтөрү мыктыбы, ошол ата-эне, жергиликтүү кеңеш, кандай бир деңгээлде ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү ата-эне, жергиликтүү коомчулук Гапырагайдай мугалимдерди мындай абдан көтөрмөлөп, мындай бийиктикке чыгарганга мүмкүнчүлүк алышат да. Бул жерде өтө маанилүү жагдай ушул жагдай экен. Демек биз тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек экен. Ошондуктан жанагы биринчи Бакыт мырзанын да презентациясында жакшы айтылып кетпедиби? Тилекке каршы биз азыр жергиликтүү кеңештерге, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жанагындай мүмкүнчүлүк бербеген сыяктуу эле мектеп дагы абдан бүгүнкү күндө мамлекет баардыгын тең монополиялашып алганда, бүгүнкү күндө албетте жетекчинин ишмердүүлүгү, как раз бул ваучер кирген мезгилде мектептин жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө көрсөткүчтөр аныктап койсок болот экен да. Тилекке каршы бул жагдайда мамлекет жакын арада, мисалы үчүн 5 майда президент өзүнүн кайрылуусунда айтып атат, баягы ваучер көчүбүз керек да. Бирок ошол эле август айында биздин бул тармактагы министр бул боюнча кабары жок деген билгизип атат да. Демек бул багытта азыр Гүлнара айым айтып кеткендей, бул зарылдык, бирок бул зарылдыкка мамлекет даярбы? Бул жагдайда бул суроо туулат да. Ошондуктан албетте убакыт албай, убакыт бүтүп калды, ошону токтоп коеюн. Эгерде суроолор болсо бул багытта талкууласак болот. Рахмат чоң.